Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Буюрса Эмир Арстанбек уулу YouTube каналында газеттеги видео маек буюрса жарык көргөн турат. Жалпыңыздарга жагымдуу көрө каалайбыз. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү учурда сиздерге бир сонун маек тартуулайлы деп турабыз. Чындыгында даярдыгыбыз дагы мыкты деңгээлде өзүбүзгө бир сезилип турат. Аны дагы сиздерге сездиргенге, көрсөткөнгө, маектин жүрүшүндө бир айтып бергенге аракет кылалы. Бүгүн бизде конокто ырчы, обончу, композитор, жаратман инсан, чындыгында чыгармачыл инсан, ошол эле учурда элибиздин сонун бир эрке уулу, таланттуу уулу Улан Осмон уулу менен маектешебиз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрөм. Ассаламу алейкум. Валейкум. Ден соолук жакшыбы? Аман эсен отурасыңарбы? Амансыңарбы? Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Бала чака, үй бүлө? Кудайга шүгүр, баардыгы тынч, баардыгы аман. Бүгүнкү күндө амандашып турганыбызга, көрүп турганыбызга чындыгында кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын ушинтип силер убакыт бөлүп чакырганыңарга. Анан эл менен да саламдашып кетели. Кыргыз элим амансыздарбы? Сиздер менен Кудайдын мына ушундай бир сонун күндөрүнүн биринде амандыкта жолугуп атканыбызга жаратканга шүгүр дейли. Бар болуңуздар. Мына бүгүн ушул сиздер менен маек беребиз да. Буюрса, ийгиликтүү болсун маегибиз. Жалпы көрүүчүгө бир максаттуу маек болсун. Чыгармачылыкка кызыккан, кантип башталган, эмне болгон, эмне үчүн азыркы учурда Улан Осмон уулу ушундай атактуулукка жетти, кантип жетти, эмне болду ортосунда, анын баардыгын эми ирети менен шашпай бир көрсөтүп бергенге аракет кылалы да. Эмнеге жалкоо деген. Эмнеге жалкоо? Негизи эми чыгармачыл инсандардын көбү ошондой айтылышат, ошондой мүнөздөмө берилишет чыгармачыл инсандарга. Жаман сапатта бирок. Эми жаман сапат, бирок жалкоолуктун да өзүнүн бир жакшы жагы бар. Ал деген ошол жасалган эмгекти аягына чейин бышырып иштегенге мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы бир чыгарманы жарата турган болсоң, ошол чыгарма аягына жеткенче 4 ай, балким жарым жыл өтүп кетет. 1 жылга чейин жатып калган ырлар дагы жок эмес. Ошондо өзүнчө бир жакшы ыр болуп чыгат. Сапаттуу чыгат, Сапаттуу чыгат. Сөзү менен обонунда катачылык жок. Бүт баары иштелген. Анан бирок все равно жалкоо болбош керек. Иштейли. Негизи азыркы учурда мына сонун бир студияда турабыз. Бул студияны баягы берген, даярдап берген, кадр артында отурган Эдриге, ошондой эле Нурлан байкеге да аябай чоң ыраазычылык билгизебиз. Байкеге дагы. Баарына ыраазычылык билгизебиз. Негизи көп убакыт ушундай студияда өтөт болуш керек, Убакыт даже түнөп калган күндөр деле болот, чынын айтыш керек. Кээде жумуш аябай созулуп кетет. Арасында 1-2 саат жөн эле отуруп деле калышың мүмкүн. Жөн делечи, мындай иштеп бараткан учурда кандайдыр бир себептер менен же себепсиз деле жөн эле отуруп калышың мүмкүн. Эми баягы эркин иштегенде гана натыйжа жакшы болот деп ойлойм да. Ошон үчүн бул жерде убакыт аябай эле көп өтөт. Чектебеш керек, көп өтөт чынында. Студия үй, бош отурсаң эле студияга келесиң. Жумушуң жок болсо деле студияга келе бересиң. Анткени студияда ушундай элдер менен аралашып, жаңылыктардан угуп, өзүңдүн пикирлериңди айтып, негизи ошол творческий процесс, прогресс дагы ошол студияда болот десем болот да. Илхом көбүрөөк келет болуш керек, Илхом көп келет, иштегиң келет. Анан изденесиң, анан тажрыйба аласың. Айтор бул жакка келген адамдын опыту өсөт. Ушундай да. Улам бир убакта бул нерсе кыял болуп жатабы? Ушундай процессте жүрүү, ушундай аралашуу, ушундай түнөп калуу, ушундай чыгарманын үстүндө иштөө, мунун баары. Бунун баары кыял болот. Адам улгайган сайын өзүнүн кыялы дагы, максаттары дагы улгайып барат экен. Кичинекейибизде балмуздакты кыялдансак, азыр эми биз үчүн кыялдар башкача. Ошол убакыт өткөн сайын адам баласы тереңирээк ой жүгүртүп баштайт экен. Аны эми мурун көп эле кыялданганбыз да, ушул күндөргө жетели, жакшы күндөргө. Балким бизге ошол ата-энебиздин берген батасы, эли журттан алган бата, негизи бата менен эли көрөт деген чын. Бул акыйкат. Анан
ошол барган жерибизде ошол кызмат кылып калабыз. Ошол жерден ушул күндөргө жеткиле деген баталарды угуп жүргөнбүз. Анан ушу элдин батасы менен ушул жерге жетип келдик да. Сонун баягы кезибизде эңсегенибиз кыялданганыбыз балмуздак болчу депчи. Ооба, чынында. Бала кезде көрүп келбейлиби? Бала кезде ошол балмуздак кыялданчык биздин айылда көчөгө жанагындай сары скотч менен оролгон коробканын ичинде балмуздактар келет эле. Мороженое деген эле анан бөтөлкөсү барлар бөтөлкөсүн көтөрүп, болбосо жумурткага алмаштырып. Ошол жумурткага алмаштырып эле. Жумурткага алмаштырып. Андай кез балалык көп эле адамдардын башынан өткөн болуш керек. Айыл жергесинде көбүнчө ушундай болгон. Силердин балалыгыңар көбүнчө эмне менен мындай элес калтырат? Мен кыялданып эле жүрүп чоңойдум. Шоктондум деле, бирок мындай эмнени мен ушул бирөөдөн бир инструмент көрүп калсам ошону алгым келе берчү да. Бул канча жаштан? Бул мен кичинекеймен эле биринчи магнитофон алгым келчү. Бул деген ошондо бир 7-8 жаштардан өтүп калган, ошо 10 жашка урактап. Магнитофон алгым келчү. Анда ыр жакшы көрчүм. Ырыкканды жакшы көрчүм. Аябай ырларды угуп жүрүп анан магнитофон алып берген. Алма сатып деп интернетте бар экен, Алма сатып магнитофон алып берген. Ошондогу сүйүнүч. Анда деген менин кубанычымда чек жок. Анткени баланын мисалы кыялына жеткирип койсоң кандай кубанат. Анан ушу кубанып ар кандай кассеталарды алып ырларды жаттап анан ырдайт элем. Кийин мектепке барып, ошол мектепте жүргөн кезде ошо улан ырдайт экен деп ошол мугалимдер байкап, кийин ошол музыка кружокторуна катыштырышып, майрам мааракелерде алдыңкы солист катары чыгарып көп ырдатышты. Ошол мектепте аябай мугалимдердин тарбиясы менен, эжекелерибиздин тарбиясы менен сахнага кандай чыгыш керек, ошол мектептен башталган да. Мындай суроо бергим келип атат да. Себеби жөнөкөй мектепте окуган менен баягы көз адистер мектебинде окуган, бул эки таптакыр башка болуш керек да. Биз сезе албайт болуш керек да ал нерсеничи. Кандай болот мындай сабактарында? Кандай мамиле болот? Процесс ошолчу. Процесс аябай эле жөнөкөй. Ал ошол зрениясы начар адамдар гана билет. Мисалы эл окуган китептин биздин ошол незирячилер окуй турган форматы дагы жасалган. Кол менен окушат, кол менен окуп, мен да кол менен окуйм. Анан эми азыр деген цифровой заман өнүгүп, жыл сайын жаңы мүмкүнчүлүктөр чыгып келатат да. Азыр баары үчүн жеңил болуп калды да. Китептердин да электронный варианттары бар. Мурун ошондой кылчык. Библиотекабыз бар кадимкидей, ал жака кирип китептер. Бизде ошо светти өчүрүп алып китеп окуп жата берет. Ошо зрениясы начар адамдар көбүнчөсү китепти кол менен окушат. Кол менен окуганда көздүн кереги жок да. Жатып алып светти өчүрүп китеп окуйм десе баары таң калат. Бирок бизде ошундай да. Кыйынчылык сезилет беле? Жок, кыйынчылык сезилбейт. Анткени ошол чөйрөдөсүң да сен. Жалгыз өзүң эмессиң да. Ал жерде бүт ошол өзүңө окшогон адамдар чогулган. Ал жер интернат болчу. Бизде ошол Кудай Кулова Айгүл Мамаджановна деген бир кыргыз элине аябай эмгеги сиңген агартуучу, ошондой бир агартуучу мугалим эжекебиз, жол баштоочубуз ошол инициатива көтөрүп, ушул балдар окуп калсын, ушул балдар четте калбасын, назарсыз калбасын, мамлекеттен ошондой барып бизди окутуу үчүн аракет жасап, анан окутту, бизди багып чоңойтtu. Биз өзүбүздү жуундура албай турган даражада кичинекейибизде барганбыз ал жака. Канча жашта? Эми 6-7 жашыңда көп нерсени өзүң эптей албайсың да, деген жардамга муктаж болосуң баары бир. Анан бизге атайын тарбиячылар келет эле. Эжекелерибиз болот эле. Алар биздин апабыздай болуп калат. Интернатта окуган, деги эле интернатта окуган адамдардын баарын билет.
тарбиячылар ушу энедей эле болуп калат. Ушундай бир аябай жакшы жерде чоңойдум. Мени эч ким эч жака кыйнап иштеткен эмес. Ушу билим ал деп эле урушат эле ошол. Мен окубай жалкоолонот элем, ошон үчүн. Бирок музыкадан дайым беш алчумун. Силердин тамашалап айткан сөзүңөр бар экен го, баягы музыка менен дене тарбия жакшы депчи. Анткени дене тарбия сабакта эч нерсе кылчу эмеспиз, баарыбыз отурчубуз деп. Дене тарбияда эми эркин көнүгүү, каалаганы чурка десе чуркайсың, анда чуркагың келип турган жаш болот. Эркиндик да. Главное башыңды катырып, мен аябай бир кыйналган сабактар эме болчу да. Геометрия менен химия ушуга окшогон ушул сабактарды мен эмнегедир мындай кызыкпай окудум да, өзүм кызыкпай окудум. Үстүртөм. Жана математиканы жакшы окуп келатып, анан жана столбиктер чыгып кеткен 6-класстан баштап, 5-класстан баштап столбик жана 18 кошу деп анан астына сызык жазып, анан астына 10, анан астына сызык жазып, ошол жерден мен алгебрадан токтогонмун. Бирок музыкадан беш алчумун. Кыргыз тилин жакшы окудум. Орус адабиятын, орус тилин жакшы окудум. Бизде орусча тарбиячылар, мугалимдерибиздин баары орус болчу. Негизги мектептик программалардын баары ошол орус тилинде жүрчү. Ошондой орусча тарбияланганбыз. Эрте менен эрте туруп, кечинде эрте уктап, кийин анан ошол студияда таң аттыра баштадым. Ата энеңер эмне жумуш кылчу эле? Ата энебиз ошол айыл өкмөтүндө, мен өзүмдүн атам көп айылдын агартуучусу десем болот. Көптөгөн иш-чараларга активдүү катышып, чоң атам деген улуу пенсионер, пенсияга чыккан ал киши болсо милиция кызматкери болуп, ардактуу пенсияга чыккан киши, капитан милиция болуп жүрүп, талай кылмышкерлерди кармаган ушундай бир улуу киши. Анан ошол кишилердин колунда чоңоюп, ошол инсандар мени өпөлөп чоңойтушты, эркелетишти, сураганымды алып беришти. Жокчулук заман болсо да менде токчулук болчу. Ушул адамдардын демилгеси менен, колдоосу менен, ушул бала музыкага кызыгат экен деп ырдап койчу деп ырдатышып, ушинтип отуруп акыры анан ар жерден бата алып жүрүп, балалык жакшы эле, таттуу эле, жакшы өткөн. Буга чейинки берген маегиңерде дагы апаңар сөз кылып атырсыңар да? Мен апамды жакшы көрөм. Мен чоң энемдин колунда өскөм, чоң атам чоңойткон мени. Жашоодо көп да андай баягы чоң атасы, тайтасынын колунда чоңоюп калган балдар бар. Кудай буйруса, жөн эле кой деген жана кемпир чалдын тарбиясын алып калган балдар көп да, билинбеген мен. Мен да ошол чоң ата, чоң энем тарбиялап чоңойткон. Мени аябай жакшы көрөт эле чоң энем. Ошо чоң энемдин колунда өстүм да. Чоң энебиз жакын арада бул аламдан өтүп кетти. Азыр чоң атам бар, Кудайга шүгүр, ден соолугу жакшы. Мен дагы деле бактылуумун десем болот да. Бактылуу күнүңөр бүтпөсүн чындыгында. Азыркы учурда ушунча жыл мээнет кылып, эмгек кылып келатасыңар, учурда бир өзүрүн көрө турган, акыбетинде бир жакшы болсо экен деп коет го, мындай келечеги кең болсо экен, анан мөмөсүн үзүп жей турган учурга келип калдыңар да. Анан мөмөс таттуу болсун. Рахмат. Чыгармачылыгыңардын да өмүрү узун болсун, өзүңөрдүн да өмүрүңөр узун болсун. Чалынбагыла. Жакшы сөз айтылсын. Чыгармачылыктын рахаты мен үчүн эме да, баягы эл жакшы кунт коюп, элге эле сиңип кеткен болсо эмгегиң. Негизи ар бир эле чыгармачыл инсандын жүрөгүндө ошол жараткан эмгеги элге сиңсин, элге жаксын деген ниет менен жаратат. Мен ырларымды Кудайга шүгүр жакшы эле көрөрмандар, угармандарыбыз Кудайга шүгүр угуп атышат. Жазгандарыбыз, жараткан эмгектерибизди баалап атышат. Кудайга шүгүр, азыр көрөрмандар да бар. Азыр кайсыл жерде жүрсөк мына эркелеп жүрөбүз. Көп жерде эл сыйлайт. Чыгармачылыгыңдын пайдасы эмне дейт да, ушу пайдасы ушул да. Элдин эркесисиң.
кезектен биринчи кое берет сыйлап. Бир жерлерге барып калсаң, ушул элдин адамдары келип калыптыр деп көп жерлерде өзгөчө тейлеп беришет. Айтор чыгармачылыктын жакшы жактары аябай эле көп. 2010 жыл силердин чыгармачылыгыңар башталган жыл турбайбы? Быйыл 14 жыл экен. 14 жылдың артын. Ошол учурда силер баягы өзүңөр баса белип айтып кететкенсиңер, Сапар Эркебаев, Темир Назаров, агаларды. Ооба. Эмне кылышты алар, бул кишилер? Кандай колдоо көрсөттү эле? Ал кишилер мен биринчи көргөн телевизордо көрүп жүргөн кишилердин арасынан биринчи ошо кишилерди көргөнмүн да. Ошол агаларды көргөнмүн. Биз анда мектепте окуйт элек ошол. Анан ошол мектебибиздин жетекчиси ошол Айгүл эжекебиз менде ушундай таланттуу балдар бар. Силер менен ырдасын деп аракет кылып жүрүп, ошол адамдын жардамы менен дагы чоң сахнага Бабур драм театрында болгон бул концерт. Бабур драм театрында Темир байкебиз жанагы Туулган жер деген чыгармасы аябай дүркүрөп турган кез. Анан ошондо ошол Туулган жер деген ырды ырдаганбыз экөөбүз. Мен гитара менен чыгып ырдаган, биринчи куплеттерин ырдап бүткөндө жана демге күч бересиң дегенде деп анан Темир байке чыгып келип залдын ичи жаңырып аябай. Мен ошондо сахнага чыкканда бир нерсени байкаганмын. Биринчи чыкканда унчукпасам деле, жөн отурсам деле Титрейсиң. Калчылдап. Сүр. Жана анча элдин арасына чыгуу деген көп эле адамдар менен спорлошуп, баягы көп эле сахнага чыкса чыга бересиң, ал оңой эле дейт, бирок чыккан адам билет да сахнанын сүрүн, ушундай толкундануу. Бирок бул жакшы сүр. Жакшы сүр. Анан эл жана кол чабып, колдоп баштаганда анан бошонуп анан деп анан ырдап баштайсың да, бирдеме алып алып туруп. Улан Осмон уулу сахнада турганда, баягы концертте көрүп калгандар бар болуш керек. Мисалы, кол чапкан учурда дайыма ритм берип турасыңарбы, эл менен бир болуп, ошол толкунда бир болуп алар менен, негизи ошол нерсеге дагы назар салып байкап коюш керек да. Мисалы, сахнага чыкканыңдан кийин кандай эл отурат? Бул элге кандай ырларды ырдап беришиң керек деген. Көп жерлерде мисалы молодежь болуп калса, же ушул шаарда өскөн балдар деп койсок болот. Аларга башка форматта ырдап беришиң керек. Ал эми өзүбүздүн мына ага эжелерибиз отурган тойлорго башкача ырдашың керек. Теги эле ошондой өзүнүн бир форматтары бар. Аудиторияны сезиш керек. Аудиторияны жүрөк менен сезип аласың. Ал чыккандан кийин биринчи ырың проверка болот. Экинчи ырың менен аны ырдап. Негизи ушундай да. Улан Осмон уулунун эң биринчи иштеп тапкан акчасы? Мен эң биринчи мектепте иштеп тапканмын акчаны. Эмне учур, эмне суммасы канча эле? Биз деген анда аябай эле кичинекей элек, анан мен жаңы эле аккордеон үйрөнүп калганмын. Аккордеон жаңы үйрөнүп, анда кичинекей аккордеон бар эле. Мектепте бир досубуздун аккордеону бар эле, ошону алып мугалимдерден, тарбиячылардан качып орозодо жарамазан айтканбыз көчөгө чыгып. Ошол эсимде да. Аябай кийин аябай урушканбыз. Мугалимдерибиз аябай катуу урушкан. Силерге бул жерде жакшы тамак бербей атабы? Жетпей атабы? Эмне жетпей атат силерге дейт. Чынында эми бардыгы эле жетиштүү, бирок балалык экен да. Балалык, анан кызыгуу. Элдер ой азаматсыңар деп 5 сом 10 сомдон кыстарып коюшат. Пакетке толо кешик салып беришет, ар ким атаганын салып беришип. Эми жарамазан бул салттуу эле нерсе да негизичи. Анан биз ошону аябай эрте баштап, ошондо бир урушканбыз, бирок ошондо акча тапканбыз да. Эсиңердеби акча канча экени? Анда деген бир
Жок, 200 сомго жакын тапканбыз. А 200 сом деген ал кезде бала үчүн, мектеп окуучусу үчүн аябай жакшы акча эле да. Кантип куралды эле ошол? Эмне болуп куралды эле? Каяка кетти эле? Мен плеер алганмын. Кечинекей плеер алып, кассетасы менен наушник салып алып, ошону угат элем, батарейка түгөнүп кала берет эле, уга берет элем. Ушинтип жүрүп, анан негизи адамдын эмнеге кызыгат, баягы адам эмнеге кызыгат, кичинекейинен баштап эле билип коет, ата энечи карап туруп эле, бул артист болбойт, бул мындай болот деп эле. Ошого ыктап, башынан эле бизге, мага ошондой мамиле жасалды. Бир туугандарым да, эл айылда кошуналар дагы ырдап койчу десе эле бакырып ырдай берет элем андачы. Ай Азамат деп койсо сүйүнүп, мен аткаруучу катары келе атам да бүгүнкү күнгө чейин делечи, мына өзүмдүн жакшы көргөн ырларымды, өзүмө жакса жүрөгүмө ошол ырларды мына агаларыбыздын ырларын ырдап эле келе атабыз. Ошолор менен чоңойдук, ушул ырлар менен ушул күнгө жеттик да. Аткаруучу деп таанышат. Мисалы бир эски чыгармага жаңылык киргизип ырдаса, азыр мына комментарий деп коет, ушу элдин сын пикирлерин окусаң, ушу жакшы эле да. Ырга кайрадан өмүр берилиптир деген сыяктуу жакшы пикирлерди угуп, анан дагы эле ырдагым келе берет. Жакшы болсо эле ырдагым келе берет, меники ушул да. Өзүмдүкү болобу, башка болобу, жакшы болсо эле ырдагым келе берет. Ошон үчүн дагы көбүнчөсү аткаруучулук кылам да. Ырды кызганасыңарбы? Жок, кызганбайм ырды. Ырды кызганбайм, себеби ыр бизден кийин деле ырдай беришет да. Бизге чейин деле ырдап келишкен, бизден кийин деле ырдай берет. Ырдалсын деп жаралды да. Наоборот, ошол канча көп адамдар ырдап жүрсө, бул ырчы үчүн мен ойлойм чоң жетишкендик да. Ырыңды ырдап атышса, демек жакшы. Суранып деле ырдата албайсың да, жакпаса. Ошол да. Чарльз Рейди көргөнсүңөрбү? Рей Чарльз. Рей Чарльз. Мана. Чыгармачылык жагабы? Аябай жагат. Окшош тургандар болобу? Рей Чарльз, Стив Вандер дүйнөдө ошол музыка дүйнөсүнө революция жасаган кишилер бар. Андрей Бачели деген бар. Диана Гурцкая деген бар. Негизи көп да. Бирок эң улуу ошол музыка жолундагы жакшы ийгиликке жеткен адамдар ошолор. Ошолордун Рейди, мисалы ошол документальный фильмин көргөндө, документалдык фильмди көргөндө, анын чыгармачылыгы кандай башталганын, бала чагы кандай кыйынчылыктарды көргөнүн, анын башында баягы көзү көрүп, анан бара көрбөй калган история көрсөтөт го, көзүн начарлап. Бирок чыгармачылыгында пикте турган кезде, пикке чейин экен, бир жогорку бир деңгээлге чыкканга чейин толтура бир алдоолорго кабылганын көргөм да. Ошол эле алдоолор бул финансылык жактан. Бул эми көрүшү начар да, көрбөй калат да деп туруп анан алдагандарды мисалы көрүп, демек ушундай мүмкүнчүлүк чектелгендер, значит ушундай мамиле болуп турбайбы деген сыяктуу менде ой калган да. Силерде эмне алдагандар болду беле? Негизи адам бирөөнү алдаса өзүн эле алдайт. Бирөөнү мисалы алдадым деп ойлогону менен ал өзүн алдап атпайбы? Мындай эле карасаң ошондой эле. Бул жалган дүйнөдө негизи чындык жок. Бекерден жалган дүйнө деп айтылган эмес, бул чынында жалган дүйнө. Анан эми адамдын өзүнүн совестине коюлат көп нерсечи. Ушул жаатында адамдын өзүнүн ички совестине коюлат да. Уяты бар адам болсо, абири бар адам болсо эле алдабайт. Эми алдады дегенде эмне? Мени эч ким деле алдаган эмес негизи. Күмөн жараткан учур бул. Мындай, мен эми аны бул ким эле деп деле тактап сурагым келген жок, мүмкүн өзүңөргө ошондой бир абал жараткан учур. Андай учурлар болот да. Андай учурлар не только мына бул тармактан деле сырткары көп эле жоош адамдар, мисалычы. Жоош адамдар алсыз эмес да, бул адамдарчы. Булар жоош болсо, кичпейил болсо, значит бул алсыз экен деп ойлоп алган учур болуп атат да. Азыр адамдар деген адамдын кичпейилдигини алсыздык деп
түшүнгөн жери бар, ошол жерден бир аз алдадым деп ойлошот да. Бирок адамга деген ар бир адамга деген Кудай Таала сезим берген. Бул сезим алдабайт да. Анан ошон үчүн көп эле учурларда жашоодо ар кандай азыр деген бири-бирине ачык эле алдап калган заман да, туурабы? Ачык эле алдап калган. Эртең чалышабыз деген сөз мисалы. Эртең чалышабыз деди, болду. Эртең чалбайт да. Сүйлөшөбүз брат деди. Болуптур, мейли деп кеттиң, болду. Улан Осмолдун буга чейинки берген маектеринин биринде интернетте жүрөт, айтылган сөзү бар экен да. Мага мындай караңгы болгону менен бирок менин жан дүйнөм жарык деген сөзүңөр мага чын эле жакты да. Тескерисинче деле болуп жүргөндөр бар да. Тирүүнүн өлүгү болуп жүргөндөр, көрүүсү жакшы болуп туруп, бирок жан дүйнөсү көрбөй жүргөндөр, мисалы ошолор бар да. Карап көрүп туруп, сонун бир тереңдикте эле айткан экен ушул сөз менен деп, мындай сонун баа бердим да ушул сөзүңөргө. Бул жерде эч кайсыл адам кемчиликсиз жаратылган эмес да. Ооба. Бир адамга кулак бербей койгон. Ооба. Бир адамдар бар, чындык укпайт. Кулак уккан менен чындык укпайт да. Ал кулакка караганда берки укпаган кулак жакшыраак деп ойлойм да. Мисалычы ошондой эле да, бардык эле жерде адамдарды бири-биринен артык кылып эмес, баарын эле бирдей жараткан деп ойлойм да. Көп мамлекеттерде мисалы андай эме жок да, өзгөчө көңүл буруу деген жок. Наоборот, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өзүнчө бир мекемелерди ачып берген, иштегиле деп. Мына силердин колуңардан эмне келет деп. Бизде деле бар экен эле, мына крышка чыгарат экен эле, мисалы көз ажиздер, матрас чыгарган. Ошондой бир ишканалар атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн иштеп турган жылдар болгон экен да. Биз эми аны өзүбүздөн улуу ошол агайларыбыздан угат элек, биз мындай УППда иштейт элек деп. Ошол жерде көп нерсе чыгара алчу экен да. Эми азыр жок, азыр мисалычы көп эле бекерчи, бош отуруп калган адамдар көп да. Бул тармакта ошол азиздердин бош отургандары көп. Негизи алар аябай жөндөмдүү болот. Сезимтал болот. Көп нерсени билишет, көп нерсени кыла алышат. Көп нерсе колунан келет, китеп жазганы бар. Өнөрлүүлөрү бар, кол өнөр менен алектенгендер бар. Биз окуган интернаттан эле түрлүү балдар чыгат эле. Ошол эми мектептен чыгып каяка барарын билбей көп элечи. Мисалы жогорку окуу жайга барса, сага деген индивидуальный мугалим керек деп кээ бир жерлерде окутпай коюшат экен, мисалычы. Окугандар бар ошол эми, бирок окуп билим алып, анан иштей албай калышат да. Эми айтор жакшы жактары да бар. Анан ушундай бир аз өкүнүчтүү жактары дагы бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген деген сөз жакабы? Кандай кабыл аласыңар бул сөздү? Менде мүмкүнчүлүк чектелген эмес да. Ошон үчүн мен кызыгат болбойм. Неге дегенде мен баарыны кыла алам. Эл барган жерге барам. Эл жеген тамакты жеймин. Эл кийгенди кийип атам. Эл жүргөн жерде жүрөмүн. Мен эч кимге Кудайга шүгүр, мен ошо Кудайга муктажмын. Бирок пендеге муктаж кылбады Кудайым. Мен ошон менен эле шүгүр айтам, пендеге муктаж болуп калуу деген бул, мен ойлойм, менден да оор адамдар бар да. Мисалы баса албайт. Баса албаган адамга кыйын. Көз каранды бирөөгө, Ооба, үстүңкү кабатка чыгып келиш үчүн эле. Мисалы кухня экинчи этажда болгон болсо, чыгып келиш керек. Ага деген чоң кыйынчылык да ошол, бирөө жардам бериш керек. Мага ким жардам берет? Мен өзүм эле жүрөм. Менин болгону бир аз зрениям начар. Кара очки такканыма да себеп бар. Бирок эч кандай деле кемчилик жок. Ошон үчүн менде мүмкүнчүлүк чектелген эмес деп ойлойм да. Сонун. Чындыгында баягы дос жөнүндө сурагым келип атко. Чыгармачылык инсандардын чындыгында досу көп болот го.
Таанышы көп болот. Эми досу деп айткандан бир аз алыс болуш керек, мындай таанышы көп болот, агасы, иниси, жора жолдошу. Силерде кандай? Дос тандайсыңарбы? Мындай кандай иргилет? Азыр өздөрү эле же бар болот, же жок болот. Мурдагыдай деле эмес. Досум, эмне жок болуп кеттиң? Кабар алып турчу элек, көрүшүп турчу элек деп үйүңө эч ким басып келбейт да. 7-8 айдан кийин чалып туруп, жоксуң го деп өзүңүздү күнөөлөп коет. Ошондо айткам, эмне болду досум, жок болуп кеттиң деп коет. Сен аны жоктойм деп чалсаң, ал сени ошол жерден жоктоп коет. Акыры ошол ким жаныңда калат, ошо айтканыңды кылган досуң жакшы да. Сенин көңүлүң үчүн да айтканыңды кылып коет. Анан өзүнө мисалы бир 200 сому бар да, мисалы да, 200 сому бар. Башка акчасы жок. Бирок тиги дос сураганда сразу чөнтөгүнөн чыгарып берип ийсе, ошол дос. Азыр мен ушул кичинин айынан көчөдө калышым керек, кечинде такси менен кете албай калам деген ойлор жок эле. Шарт берип бирди да, мисалычы. Дос деген бул өзү өтө адамга канат боло турган эле дос да, мисалычы. Көчөдө досторго таяна турган жерлер көп да. Жашоодо элечи, мисалычы. Жалгыз эчтеке кыла албайсың да. Анан ошон үчүн чөйрө курасың. Чөйрө кургандан кийин чөйрөнүн арасынан бир экөөбүз ушундай дос болот. Билбейм, жашоодо канча досторду көрдүм, мисалычы. Менде аябай көп достор болгон. Ырыңарда айткандай эле, эсептешкен дос бар, такташкан дос бар, касташкан дос бар, Аябай көп болгон да. Барган жерде эле дос дейбизчү. Мен да дос болуп койчумун. Биз дос элек. Ошо бир айылда 4 күн жашап калсаң да, ал жерден да достоп аласың да, мисалы. Дос деп жүрүп, анан кийин 1-2 жолу сурашып, кийин катташпай кеткени канча. Ал эмес, мисалы, мектепти чогуу аяктап, көптөгөн ийгиликтерге чогуу жетип барып туруп, анан кийин кайсылдыр бир жерден тайып кеткен көп эле достор бар. Билбейм, ошол эми жакшы достор көп болсунчу деги жашоодо, бардык эле инсандар үчүн, бардык эле кесиптин ээлери үчүн, өзү үчүн дос болгон достор көп болсун да. Көп болсун. Ооба, бардыгыбыздын досубуз көп болсун. Акыркы достор көп болсун. Теманы бургум келип атат. Ооба. Мен бургум келип атат, бирок бир чыгарма менен бурбайлыбы? Бир чыгарма, андан кийин таптакыр башка нерсе жөнүндө сүйлөшөлү. Мейли. Эмне чыгарма болсун? Мүмкүн достон кийин доспу? Достон кийинби? Дос темасы айтылып калды, мүмкүн достон кийин дос. Дос деп. Дос элек деп. Ар бирибизде жакшы достор бар болсун, Ооба. Сен айткан сөз аябай туура. Бири-бирибизди бейишке жетелеген достор көп болсун. Жамандыктан кайтарган достор көп болсун. Жамандыкты сага ыра көрбөсө жакшы дос. Өзүнө каалабаган нерсени сага каалабаса жакшы дос. Өзүнө каалаганды сага чын жүрөктөн каалаган адам жакшы дос. Баарыңыздарга тең жакшы дос берсин. Анда ошол дос деген чыгарманы аткарып берейин. Бул чыгарманын автору, сөзүнү жазган Айбек Жумабеков деген бир аябай таланттуу, мыкты жигиттердин бири жазган. Аябай талантты. Ошо элге ошол сөзү жагып атат. Бул жерден ошол демек ал досумдун кылган эмгеги аябай зор. Ошол чыныгы дос болчу мен үчүн. Дагы деле досум. Kim men üçün kanım tığırında kim yaşlığa salım çürümüz dost kim жаңылсам жолдың сыңарында кем басқан жолымды көрерімді кем байқатқан сыйдың
өлемүндө кем аманат келсе өмүрүм бир күн өмүрү болсо көмөрүмдө кем көмөрүмдө кем эй досум досу болот дейт докем досу өлөмүр толот дейт докем ынтымак болсо ортодо докем маниси сөздүн обот дейт докем душманың келсе жашынган дос бар дубалжай докем басылган дос бар өйдөдү көзгөй ачылган дос бар сарбадал саган катылган дос бар катылган дос бар катылган дос бар Браво. Жогоруда айткандай эле, урматтуу көрүүчүбүз, теманы өзгөртөбүз, башка тема жөнүндө сүйлөшөбүз деген бир кеп болгон. Сөзсүз түрдө азыркы учурда өзгөртөлү, анткени Улан Осмон уулунун жакынкы күндө сонун бир жакшылыгы бар. Бул жакшылыгы өзүнүн шаарыбызда, Борбор каалабызда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 13 декабрь кечки саат 18:00 жеке концерт болот. Мына ушундай маалыматты жар салып, мына ошондой күнгө баардыгыңыздарды туш болуңуздарга чакырабыз. Концертке. Концерт боюнча сүйлөшпөйлү улан. Мейли. Даярдык кандай? Концертке даярдык жакшы. Эми даярбыз дегендей. Аябай катуу аракет кылып даярданып атам деп айтпаймын. Ошол акырындан даярданып келатам. Буюрса эми ошол программа дээрлик бышып калды. 2 саат 2,5 саатка чукул концерт беребиз. Кудай буюрса, концерт 3 бөлүктөн турат. Белгилүү улуу зал карагаларыбыз катышат. Концертибиздин эң сыйлуу коноктору Бекборбиев агабыз жеке өзү келип берет. Гүлжигит Садыбеков агабыз келип берет. Жана башкалар келет. Анан эми бул концерттин дагы бир өзгөчөлүгү 3 бөлүгүндө улуттар аралык чыгармалар кетет. Папурини көп суранышат негизи, анан ошол Папуринин жаңы Иштеп чыккан версиясы. жаңы иштеп чыккан версиялары, жаңы жолдору да. Ошол бул жерде ошо улуттар аралык достук кетет. Мааниси терең ырлар кетет. Негизги бөлүгү концертте ошол баягы эл келгенден кийин баягы ыргып кетиш керек деген басым жасап атабыз. Ошо эл келип ыргып кетиш керек. Кол жабыла. Буга чейин бир канча кечирип койгула, сөзүңөргө. Буга чейин бир канча жолу баягы ошол эле жогоруда айтылган Садыбеков агабыз, мисалы Бекборбиев агабыздын баягы концерттеринде дайыма катышып, эми көп эле мындай иш-чараларга катышып жүрөсүңөр да. А бирок өзүнүн жеке концертиндеги түйшүк чоң экенби? Той берген кишилердей эле болосуң. Ооба. Концерт берген адам өзүнчө эле бир той берген кишидей. Баракерчилик тартат. Анын бирок жыйынтыгы жакшы болгон болсо, элдин купулуна толгон болсо, койгон программаларыбыз элдин назарына илинген болсо, келген адам ыраазы болуп кайтса, биз максатыбызга жетебиз. Ошон үчүн дагы артист болобуз деп жүрөбүз да, мисалычы. Биздин жыйынтыгыбызды, ошол жасаган эмгектерибиздин натыйжасын элге отчет катары берели. Ушундай ырларды жараттык. Буга чейин ушундай ырларыбыз бар эле. Деп эл менен ушул маданий пикир алмашуу. Аны эл келип, сонун концерт болуптур деген болсо, анда бизден өткөн бактылуу киши жок.
Мына ошондой бактылуулукка бөлөп кеттиңиздер, урматтуу көрүүчүбүз. Ооба, чындыгында чыгармачыл инсан үчүн өзүм ушул чөйрөдө баягы меники театр чөйрөсүндө жүргөн үчүн кол чабуулар, элдин аягында тура калып бир канча убакытка чейин токтотпой сага алкышын айтып кол чабып бергени бул өзгөчө сезим да. Чындыгында аны сезиш керек. Аны айрыкча чыгармачыл инсандар аябай сезет. Бул силер жашартасыңар, силер бир топко жан дүйнөсүн байытасыңар. Мейли ошол концерттеги түшкөн акча же болбосо чогулган акча эмес, эң башкысы келген угуучу, көрүүчү ыраазы болуп, жана силер айткандай эле ыраазычылыгын айтып кол чаап дем берген болсо, мына ошол эң чоң байлыгы концерт учурунда. Ооба. Биз ийгилик каалайбыз улан. Рахмат. Бул жана кадр сыртында сүйлөшүп отурдук да, бул дээрлик Бишкектеги алгачкы жеке концерт депчи. Буга чейин Москвада тиякта жүрүп концерттер берип жүргөнсүңөр, же алгачкы түшө кесүү концерт качан болду эле? Мен жалгыз өзүм көбүнчөсү жамаат менен иштеп жүрдүм. Көбүнчөсү жамаат менен эле. Мына Гүлжигит агабыз менен, Бекбай экебиз менен жана көптөгөн эле ушул негизи ушул агаларыбызга, эжелерибизге кызмат кылып көп эле барып келдик. Кызмат кылып көп эле барып келдик ар кайсыл жерлергечи. Казакстанга, Россия жергесинин дээрлик көп жерлерин көрүп келдик. Соңку кезде акыркы концерт ушу Союзбек Сейитказиев деген куудул агабыз бар. Ооба. Ошол киши менен Россиянын мен Якутия жака бара эле келем. Мурунку биздин жана Алтайлык кыргыздар ушу Алтайда жашашкан, бизге эле окшош экен, алар кыргыз эле экен. Ошондой бир жерлерин көрүп келдим. Эми кызматтан өзүң абийир табат экенсиң да, бир жагынан. Анан тажрыйбаң өсөт. Ушу менен айтор Кудай буйруса, эми ошо агаларыбыз кайра колдоп келип атышат. Эмнеге жеке концерт буга чейин мисалы берилген эмес? Ой болгон эмеспи, же өзүңөрдө мен быш элекмин деген бир? Мен быш элекмин деген. Азыр деле быш элекмин. Бирок концерт бериш керек. Быш элекмин дегенде көптөгөн эмгектерди жаратыш керек. Мисалы, эчтеке болбой эле мамлекеттен сыйлыкты улай бербей, мен ойлойм, биринчи көп эмгек жаратыш керек. Бериш керек биринчи. Элге бериш керек. Аткаруучу болуп туруп эле анан кийин мисалы да мен аткаруучу катары көбүрөөк элдер мындай угушат да. Өзүм нырларым деле бар, бирок көбүнчөсүн ошол аткаруучулук менен элге таанылганмын. Анан мен өзүм биринчи альбомдун аягына чыгарып, менден жок дегенде канчалыр болуш керек, мен өзүмдүн канча эмгегим болуш керек ошол сыйлыкты алганга деген сыяктуу да эми көп эмгектениш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн дагы өзүм концерт бере эле келем. Эми ушул агаларыбыздын колдоосу менен буйруса, эл дагы колдоп келип берсе, ошо элдин колдоосу менен ушул концертибизди аман эсен өткөрүп алсак, дагы бир чыгармачылыктын бир баягы жаңы жолуна бир багыт болот эле да бул нерсечи. Дагы бир жолу баарыңыздарды концертке чакырабыз. Келип көңүл ачып кетиңиздер. Эскертүү иретинде, маалымат иретинде. Бул 13 декабрь Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда кечки саат 6-да келип көңүл ачып, талантка, бир өзүңүздөрдү бир сонун бир батаңыздарды, колдооңуздарды көрсөтүп кетиңиздер. Туура айттымбы? Болду, рекламаны токтотобуз. Мен бул эфирди 13-дөн кийин деле көрө бериңиздер. Финансы жагын сурагым келип атат. Алгачкы шаарга келгенде кайсы жылы келдиңер? Шаарга келгенде? Мен өзүм Ош шаарында 2000-жылдары келгенмин да. Ал жерде мектепти бүтүп, шаарда бүттүм мектепти. Айылга каникулдарда эле барчумун. Анан кийин Бишкекке келдим. Билбейм, адамдын ырыскысы кайсыл жерге түшкөн болсо, адам ошол жерде болот экен да. Мен да ошо Бишкекке келдим. Анан Кудайдын казынасы кенен экен. Ырыскын, эл көргөндү көрүп атабыз. Эл
жеп ичип атабыз. Деги эле азыр токчулук шүгүр аябай жакшы заманда жашап атабыз. Анан биринчи Бишкекке келгенде аябай кашан жегенбиз. Азыр күнгө чейин жеп турам дегендей. Чүй Карпинкадан кашан жеп, мен кайсыл тамакты мындай жегиңиз келбейт деп сурады эле, айттым кашан депчи. Жүрөккө тийди. Эмнеге дейт, анан Бишкекке келип биринчи кашанды аябай жедик. Анан эки досту жакшы таанып калганбыз. Андан мурун деген студентчилик дашырактан башталган. 14 жылдык аралыкты сурагым келип атат да. Жаңы аралашып баштаган болсоңор ошол учурда эми мен материалдык жакты сурап атам. Мисалы, көп чыгармачыл инсандарды билем да, ошол эле театрда, ошол эле ырчылыкта жүргөн, батирлеп жүргөн, баягы бир канча жылдан бери эмгек кылып жүргөн, ал мен эм алып атам дегендерди, мисалы, үйгө жетип атам дегендерди көргөм. Анан эл эми аны билбейт да, баягы сахнанын артында, кухняда эмне болуп атканын, ашканада, кандай аякта жашоо бар экенин билбейт, эсептешкиси деле келбейт. Эсептешпей деле койсун. Эмне ага силер таң улабайсыңар деле да, чыгармачылык инсандар ушундай да. Силерде кандай? Батир алдыңарбы? Желгер эле бар беле дегендей. Мен батирде эле турам. Анан эми бир адам бар 50-гө чыкканда үй алат экен да. Ооба. Бирок 20 жашында деле ошол үй алам деп кыялданып жашаган ал киши деле үйгө жеткиси келип жүргөн да. Бир адамдар бар, такыр үй жок эле өтүп кетишет экен. Андай адамдар да жок эмес. Аларга Кудайым ушу жеткирип берет да. Бир адамдар бар, ал 10 жашында эле миллионер, баардык нерсеси бар. Анан мен ошол бул тагдырдын берген күнү бар деп ойлойм. Тагдырдын берген күнү бар, бир убакыт келет. Анан өзүбүз батирлүү болобуз деген. Бүгүнкү күндө мен азыр квартирантмын. Негизи жашоодо эле квартирантпыз, өзүчө 70-80 жылдык өмүрүбүз бар экен, көп берсечи. Бу жерде ушул бул дүйнөдө дагы ушундай. Анан эми Кудай жеткирсе бир күн ал да батир да болот дегендей. Тачанышыр болгонбу квартира алып жүргөндө? Ой, ал деген көп адамдардын башында бар. Ооба. Бирөөнүн үйүн төлөп коюп анан чыгып кетесиң да. Эмне мурунку адресиңде жашабай койгонсуң деп сурашат. Ал жерди төлөп бүттүң депчи. Азыр ошондой да, мисалы ипотекага алып туруп бүткөн үйлөрдү. Ал үйдүн ипотекасы бүттү дегендей, э? Ал үйдү төлөп бүттүм, башка үйгө көчүп кеттим дегенде тамашалапчы. Негизи карап көрсөк ушу жаш азыр деген Кудайга шүгүр, мына мамлекетте аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атат эл үчүн. Мурун акчасы барлар эле үй алат. Болчу азыр деген акчасы жок адам дагы кезекке туруп өзүнүн батирине жетишсе болот экен. Азыр деген карапайым калк үчүн дагы, карапайым эл үчүн да ушундай шарттар түзүлүп атат. Ал үчүн ыраазычылык ушул мамлекеттеги жалпы ишкерлерге, жалпы жетекчилерге ушундай шарт түзүп берип атканыңыздарга рахмат дейбиз. Анан биз дагы бир күн жетебиз ошо. Болобуз, буюрса жетебиз, Ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты бар деген. Биздин ырчылардын Кыргызстанда басымдуу бөлүгүнүн баягы киреше булагы бул той, кыргыздын жакшылыгы. Ошол жактан өзүнүн баягы сүйгөн ырчысын, жакшы көргөн ырчысын чакырышып, талантына күбө болушуп, анан өзүнүн атаган гонорарын төлөп келишет да. Силер дагы чакырып калганын көрөбүз. Силер дагы барып ал жакка барып өзүңөрдүн талантыңарды тартуулаганын көрүп калабыз. Мен сурагым келип атты, айырмасы эмне болду экен депчи. Бир карасаң Москвада жүрөсүңөр, мисалычы, бир карасаңар гастролдоп жүрөсүңөр. Ошонун тапканы менен бул тойдо мындай күнүмдүк иштеген экөөнүн айырмасы барбы мындай? Тапкан акчанын, Ооба. түшкөн акчанын. Ооба. Эки жактан тең киреше чоң. Ырларың сахнада ырдап, мисалы, сахнадан хит болсо, сахнадан көбүрөөк ырдасаң, сахнадан да бар. Интернет соц тармактардан да түшөт. Эгерде өзүңдүн жана авторский праваларыңды жакшы карап, юридикалык жактан шарт түзүп алып иштесең, азыр деген миллион үчүн эле төлөнө турган заманда жашайбыз. Негизи интернеттен көп таба алат деп ойлойм да. Интернеттен көп түшөт, эгер ырың СНГга кетип калса аябай эле көп түшөт да. Тойдон түшөт, тойдон деле акча көп табасаң, тойдон тапса болот, бирок
тойдогу артистке болгон сый урмат башка, ал эми сахнадагы артистке болгон көз караш башка да. Тойда мыкты ырдап атсаң, бирөө келет да башыңы мындай буруп туруп селфи кылып кетип калат, мисалычы. Да бирөө келип кучактап, эми ал жерде элдин күнөөсү жок. Болгону ошондой болот да, тойго чыдасаң бар. Астыга койгон пландар. Астыга койгон пландардын ишке ашканга чейин көп нерсени айтпаш керек экен өзү. Бирок мен эми мындай Учунчалары ушкай айтып кетсем, башка орус тилинде башка тил менен ырдап көрөйүн деп атам да эми. Ырдайын деп атам. Азыр биринчи орусча жаратып көрдүк. Жакшы чыкты. Кеңешип көрдүк. Ар кандай жерлерге угузуп көрсөк, сонун болуптур. Жакшы пикир айтып атышат. Чынында жакшы пикир айтып атышат. Ошол эме кылыш керек. СНГга эмгек жаратыш керек. Азыркы күнү оңой. Мурун кыйын болчу чынында. Азыр жеңил, аябай жеңил. Техникалык жактан дагы шарттар түзүлгөн. Азыр чөнтөгүңдөн туруп миллионер болосуң. Мисалы, телефонуң менен эле жакшы ийгилик жаратып, ырыңды жакшы болсо жарылат экен да, өзү эле вулкан болуп атылуу элечи. Жаман ырың жакпай калдыбы, элге аны мажбурлап дагы таргеттеп коет го, жана таргетке койсоң деле кетпейт, бияка барсаң деле кетпейт. Азыр элге ушундай элдин табитин такыр түшүнүш кыйын да. Бирөөлөр жеңил угат, бирөөлөр салмактуу угат, бирөөлөр кыска ырларды угат. Азыр бирок көбүнчөсү ошо сөздөрү аз, ырлары көбөйүп баратат да. Бирок силердин баягы аткарган ырларыңарды карап көргөндө маңыздуу ырларда мындай терең бар, тереңдик бар, маани бар. Жеңил ырдабаш керек деп айткан да мага. Улуу эле адамдардын бирөөсү айткан. Эгер сен ырчы болом десең, сенин эмгегиң тарыхта калсын десең, анда бир аз салмактуу ырларга басым жасап, сөздүн маанисине көбүрөөк көңүл буруш керек деп айткан. Жеңил ырлар бирок учурга аябай жардам берет. Улан ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чындыгында жыйынтап бересиңерби кеп айтып? Сиз туура айтасыз, ооба. Ушундай негизи бир элге аябай катуу насаат айтып, психологдор болот го. Ооба. Китептери бар. Адамды жакшы жашоого, позитивге үндөгөн китептер бар. Бирок авторлору асынып каза болгон учурлар болгон экен, бар экен. Өтө эле улуу психологдордун бирөөсү ушундай болуп каза болгон экен. Өзү стресс менен асынып алган болсо, демек, бул жерде адамдын өзүнөн эле да. Адам эч кандай психологко барбай эле өзүн өзү жакшылыкка үндөп турса, мен ойлойм, бүт баары жакшы болот, жакшы болот. Жакшыны ойлош керек, сиз туура айтасыз. Жакшыны ойлосо, жакшыны пикир кылса, баары болот деш керек ушу. Анан шүгүр деп турсаң эле өзүңө жакшы да, өзүңө келе бересиң. Кыжаат болуп баратканда эле шүгүр ушунчасына деп. Буюрса, концертти аман эсен өткөзүп алгыла. Кайрадан кийинки бир маекте бир дагы амандыкта жолугушалы, бир гана ийгилик. Сиздерге да рахмат, ушинтип эл менен чыгармачыл инсандардын ортосунда көпүрө болуп, жакшы сөздөрүн жеткирип, жакшы пикирлерин жеткирип, ырларын жайылтып, деги силер дагы ушу эл үчүн кызмат кылып атасыңар. Кудайым силердин да ишиңерге ийгилик берсин. Элибизде тынчтык болсун, аманчылык, молчулук, токчулук. Сырттан, иштен келген жамандыктардан, балелерден Кудайым өзү сактасын. Азыр мына Акнан болсо ыр болот деген сөзгө мен толук кошулам. Акнан жегенибиз, наныбыз бүтүн болсо, мекенибизде тынчтык болсо, анан биз ырдай беребиз. Ошол баарыңыздарга терең ыраазычылык, көргөнүңүздөргө жакшы пикир жазганыңыздарга да рахмат. Жаман пикир жазганыңыздарга да рахмат, жазбай койгонуңуздарга да рахмат. Бирок Улан Осмон уулунун баягы жазылган комментарийлерде басым бөлүгү жөнөкөйлүгүн, токтоо сүйлөгөнүн, орунду сүйлөгөнүн баягы баса белгилеп айтышат. Ушуңардан жазып алгыла жөнөкөйлүгүңөрдөн. Чындыгында жөнөкөй, жогоруда айткандай жөнөкөйлүктү коркоктук деп, мындай жоошту, алсыз деп мындай баалап албай,
ошол сапатын баалап, ошол сапатын көрөгөчтүгүн көрүп билип, бир гана ошол жагына ыктап, мындай өзүңүздөрдүн мамилеңиздерди кылыңыздар. Жалпыңыздарга рахмат, биз менен бирге болгонуңуздарга. Кайрадан кийинки маектерден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бирок аягын ыр менен жыйынтап берсеңиз сонун болот. Апалар жөнүндө да ап коелу, биздин бейишибиз болгон, биздин себепчибиз ушул дүйнөдөгү. Баларыбыз бар болсун, өмүрлөрү узун болсун. Эмне десең кошулайын оюңа, жүрчү дайым көпкө жашап ооруба. Бар болайын шайыр болгон багыма, апа сени көтөрөйүн мойнума. Апа сени көтөрөйүн мойнума. О, каалайм апа эч убакта ооруба.